Бакен Кыдыкеева кыргыз искусствосунун ханышасы. Сахнаны эңсеп 14-түндө келген кыз, так сахнада бойго жеттиң буралып, театрда тагдырыңды жасадың, театр өстү сендейлерден куралып. Арыбаңыздар, урматтуу угармандар, сиздер Өнөр жана мен аудио подкастын тыңдап жатасыздар. Ал эми микрофондо мен Айзат Канатбек кызы. Бүгүнкү берүүбүз Борбор Азия кыздарынын бермети атыккан кыргыз элинин кайталангыс сахна чебери, улуу залкар актриса Бакен Кыдыкеевага арналмакчы. Анын чыгармачылык жолун жана ачуу таттуусу аралаш өмүрүн баяндап беребиз. Анын кыргыз искусствосундагы барандуу ролу бар. Аны белгилөө үчүн бул фактыны айтсак, анын талантынын масштабынын канчалык экенин билсек болот. Кыргызстандан бар болгону 3 гана талант жөнүндө Москвадан орусча монография жарык көргөн. Алар Бакен Кыдыкеева, Муратбек Рыскулов жана Сүймөнкул Чокморов жөнүндө. Келиңиздер, эмесе сиздерге актрисанын бала чагынан баштап акыркы демине чейинки жашоосу кандай өткөнүн төкпөй чачпай алдыңкы минуталарда айтып беребиз. Бакен Кыдыкеева 1923 жылы 20 октябрда Чүй облусунун Төкөлдөш айылында жарык дүйнөгө келген. Атасы Кыдыке айылдын кадырлуу мектеп директору, апасы үй кожойкеси болгон. Үйүндө ат тезегин кургатпай, көрүнүктүү адамдар чогулуп чай ичишип турчу. Алардын катарында Манасчы Саякбай Каралаев, төкмө акындар Калык Акы уулу, Исмаил Борончиев, акын Райкан Шүкүрбеков жана башкалар. Бакен Кыдыкеева 13 жашына дейре баскан турганы тарс-турс, мингени арыгымак ат, айтканы Манас болгон. 13 жашында ал номер 5 орто мектептин 7-классын аяктаган соң Фрунзе шаарындагы жаш көрүүчүлөр театрына конкурс аркылуу кабыл алынат. Бакен Кыдыкеева сахнадагы эмгек жолун 1937 жылы 14 жашында баштаган. Ал чүү дегенде эле сахнага башкы каармандын ролу менен чыккан. Испаниялык драматург Лопе де Веганын «Койлуу булак» пьесасындагы башкы актриса Лауренсиянын образын жаратат. Аны алгачкылардын алгачкысы деп аташат. Мындай дешке 3 негизги себеп бар. Биринчиден, Бакен Кыдыкеева биринчилерден болуп, кыргыздын алгачкы улуттук фильми «Салтанатта» башкы каармандын ролун аткарган. Экинчиден, алгачкылардан болуп, дүйнөлүк шедевр ролдорду кыргыз сахнасына алып чыккан. Үчүнчүдөн, Чыңгыз Айтматовдун алгачкы спектакли болгон «Бетме-бет» спектаклинде биринчилерден болуп Сейденин ролун аткарган. Анын 70 жылдык өмүрүндө театрда жана кинодо аткарган ролдору 100дөн ашуун. Ал кыргыз, орус жана дүйнөлүк классикадагы эң татаал мүнөздүү каармандарды жогорку деңгээлде чагылдырган. Бакен Кыдыкеева бүтүндөй жашоосун театрга арнаган улуу актриса. Негизги каармандын образын жаратып, эл эсинде калган 3 ири фильми булар «Салтанат», «Саманчынын жолу» жана «Көздүн кареги». Мүнөзүнө токтоло кетсек, аябагандай шаар адам болчу. Оюндагысын ачык эле бетке чаап айткан жана ошол эле учурда өзүнүн жаңылыштыгын мойнуна ала билгендиги. Бир кем дүйнө. Жараткан бирөөгө баарын берип, бирок бир нерседен айтпай коет тура. Актрисанын аты далайга тарап, миңдеген адамдар ага суктанып, телегей тегиз адамдай көрүнгөнү менен чынында ал жеке жашоосунда бактысыз эле. 3 жолу турмуш куруп, бири менен да көпкө турбады. Биринчи жолдошу Абды аттуу актер. Алар театрда чогуу иштеп жүрүп, таанышып, үйлөнүшкөн. Бирок анын кайын журту анын актрисалык карьерасын жактырышпай, акыры көп өтпөй Кыдыкеева кичинекей кызын көтөрүп алып, театрды үй бүлөдөн өйдө көрүп кете берген. Экинчи күйөөсү режиссерлукту жаңы эле бүтүргөн Ажыкабыл Айдаркулов болгон. Ал дипломун алып, үйүнө келатканда автоунаа кырсыгынан каза тапкан. Үчүнчү күйөөсү менен жылдыздары келишпей, оту күйүшпөй, эки ажырым жолго ажырашат. Бакен эженин бир кызы болгон, ал 33 жашында каза болгон жана 2 уулу бар. Уулдарынын бири учурда музыкант болуп эмгектенет. Сыйлыктары жана наамдары: Кыргыз СССРнын эмгек сиңирген артисти, Кыргыз СССРнын эл артисти, СССРдин эл артисти,
Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Ленин ордени жана бир катар медалдардын ээси. 1977 жылы Рига шаарында өткөн Бүткүл союздук кинофестивалда актердук чеберчилиги үчүн сыйлыктын лауреаты болгон. 68 жаш курагында аны театрдан жашы келип калганын шылтоолошуп, жумуштан чыгарышат. Каргашалуу 1993 жылдын 30 декабрында кар жаап, борошон суук болуп турган. Караңгы кирип калган маалда Дзержинский бульвары менен Жибек жолунун кесилишиндеги жолдон өтүп бараткан актрисаны автобус коюп кетет. Тегеректеги эл дароо чогула калып, тез жардам чакырып, Кыдыкееваны ооруканага алып кетишет. Авариядан акыреги сынып, 3 сааттан кийин каза табат. Тилекке каршы актрисанын жанында паспорту да, телефону да жок болгондуктан эч ким аны тааный албай, 15 күн моргто жаткан. 15 январда гана кокустан бир медайым аны тааный калып, театрдагыларга кабар берилип, сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлат. Бакен Кыдыкеева 71 жашка караган курагында 1993 жылдын 30 декабрында жол кырсыгынан көз жумган. Өзгөрүп кеттилер. Эмне үчүн ушундай турмушка дуушар болдуңар дейм да. Театр мен үчүн ыйык. Анткени адамдын ой тилегиндеги сонун нерселерди кайра адамга тартуулоо деген бактыга жетүү чоң сыймык. Бакен Кыдыкеева бүт өмүрүн, бүт жанын, бүт күчүн, бүт кубатын ушул кыргыз театр өнөрүнө жаштайынан арнап ушул күнгө чейин. Бакен Кыдыкеева весь жар души, всю энергию, всю свою жизнь посвятила киргизскому театру. Несомненно, такая преданность искусству, призванию – это незаурядное явление. Это счастье для актрисы и счастье для народа, у которого есть такие таланты. Экинчи жагынан бул абдан сейрек учурай турган окуя. Биз таланттарды сыйлайбыз, кадырлайбыз деп айтабыз. Мына ошол сыйлай турган, кадырлай турган таланттын бири Бакен Кыдыкеева.